Жалпыга маалым болгондой, басмачылыктын географиясы өткөн кылымдын биринчи жарымынын орто ченинде жергебиздин түштүгүндө гана катталган. Негизи илимпоздордун айтуусунда басмачы большевиктер тарабынан киргизилген жасалма гана түшүнүк. 1918-33 жылдары Орто Азияда Совет бийлигине каршы күрөштүн катышуучуларын Совет тарыхчылары басмачылар деп атап коюшкан. Ал эми бул окуяны айтуудан максат тарыхтан ордун таппай калган, өз баасын албай калган биздин абалар жөнүндө болмокчу. Ага ар ким өз акылына жараша баа берет. Бирок бир тараптуу атылып кеткен инсандарды оор кылмышка барууга түрткөн Совет бийлигинин саясаты болгонун ар ким деле биле бербейт. Бирок тилекке каршы улуттук боштондук идеясын өздөштүрө албаган биздин тоолук абаларыбыз билимсиздиктин курмандыгы болуп атылып кете берди. Анда сөз башынан болсун. Акбуура дарыясынын башында ак жылга деген биздин аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын, бабаларыбыздын канча кылымдан бери жашап келгени белгисиз болгон, бейиштин төрүндөй болгон кыштоосу бар. Өткөн кылымдын 20-жылдары Совет бийлиги кулашын бүтүндөй түштүк жерге орнотуп, тоолор, түздөр, талаалар, коом, маданият, салт, санаа адам баласы ойлоп көрбөгөндөй өзгөрдү дешет. Совет өкмөтү 30-жылдары кен чалгындоо иштерин өркүндөтүп, аталарыбыздын кыштоолорунан, жайлоолорунан, баскан турган жерлеринен алтын, күмүш, көмүр, уран, мышак чыга келип, орус геологдору, кенчилери кен казуу иштерин баштап жиберген дешет. Кен иштетүүчү станокторду төөгө, атка, эшикке бөлүп артып, жүктөп келе башташат. Ал эми ташты талкалоочу чулуу, оор, чоң темир тетиктерин болсо жерди тегиздей салып, 5-10 метрлик рельсти төшөй салып, лебедка менен тартып, рельсти кайра төшөй салып, жылдырып отуруп, 40-50 күн дегенде Папандан ак жылгага жеткирген дешет. Анан кенди казуу иштери 39-жылдары башталып кетти. Геология чалгындоо аракетин дарылдатып, тоону сууну жарып казууга киришет. Ошол арада согуш башталып кетип, ачарчылык коштоп, заман оорлоп, өкмөт мышак жана кобальт өндүрүүнү ылдамдатылган күчөтүлгөн ыргакта иштете баштайт. Кен казууда негизинен башкаруучулар орус кенчилери турушуп, ал эми оор, жан чыдагыс азаптуу кара жумушту кыргыздар, анын ичинде аялдар, жаш балдар, кыздар аткарган дешет. Өндүрүшкө жумушка жергиликтүү калк тартылып, бир күндүк эмгек акы 200 грамм нан гана берилип, кара курсак үчүн гана жашоо уланып жумушка талап катуу коюлат. Бир жагынан 40-жылы көчүрмө деген ат менен белгилүү болгон Тогуз суу турук элинде чоң окуя болот. Федоровдун демилгеси менен адам жашабаган какыр таштак чөлгө, азыркы гүлдөгөн Төө Моюн жерини дыйканчылык кылууга мажбурлап көчүрүү башталат. Ал өзүнчө узун тема. Сааты чыкса аны да айтып өтөрбүз. Ал аз келгенсип, канча бир алдуу, күчтүү жаштарды фронтко тартып, эл ар тараптан моралдык жана социалдык жана экономикалык жактан мүңкүрөп кеткен. Адамдардын арасынан согушка баруудан баш тартып, тоо таянып, тоо коюнуна сиңип кеткендер да болгон. Бирок Совет өкмөтү алардын бардыгына кийин дезертир макамын ыйгыра салып, советтик кандуу террорун жүргүзө берет. Ошентип ак жылгада кен казуу иштери ар тарапта жардыруу, анан аны Кубалда кирка, балка менен майдыроо, аны сүйрөп келүү, анан тегирменге салуу, анан аны каптоо, акырында кен концентратын төөлөр менен аттар, эшектерге артып, Папан айылына чейин жеткирип, Акбуураны өз бүүзөтүп, ылдый, өйдө, катаал жолдор аркылуу транспорттоо, андан ары полуторка машиналарына салып кетип турган. Объекттен арраак четинде башкаруу пункту болгон дешет. Ал жерде жалаң орустар, анан кыргыздардан биртике өндүрүш иштерин жакшы түшүнгөн аалам таануусу кененирээк бирин-экин көрүнүктүүлөрүн тандап алышып, бригадир кылып тайындап, жумуш пландарын түшүндүрүп турушкан. Бул башкаруу пунктта батарейкасы 2 өгүзгө жүктөлүп келинген чоң радио болчу дешет. Согуштун кандай ыргакта жүрүшүн, немистердин күндө канча километр ылдамдык менен СССРдин аймагына ичкириле келип жаткандыгын ушул радиодон угушуп, Дубалдын бетинде чоң карта илип, орустардын картадагы артка чегинүүлөрүн баамдап турушкан. Басмачылык жарыяны тагылган ушул адамдардын Советке каршы ишмердүүлүгү негизи ушул жерден башталган дешет. Кыргыздарга бригадир Калматова күндө баарын байкап, болгон окуяны өзүнүн ниеттештери менен бөлүшүп турат. Анткени эзилген элдин ичинен
өзүнө тилектеш адамдардын ой пикирлерин баамдайт. Топтолгон жерде ар кандай сөздөр болот. Коңурбаева, Досматова, Жарматовалар арасында бу кысталак согушкан, касташкан орус менен немис болсо, орто жолдо биз мынча залал тартып, мазлум болдук. Фронтко барып, орустар үчүн жан берип, кан агызып, бизге эне азап деген ачуу чындык сөздөр шыбырап да ачыкта айтылып турат. Айрыкча согушка адам алып баштаганда элдин ичинен нааразычылыктар күчөп кетет. Анын үстүнө атам замандан бери карманып келген дининен ажыратып, арак ичкенди үйрөтүп, кыздарды, келиндерди күйөөсүнүн каалоосуна каршы эле комсомолдук кечелерге чакыртып, ар кандай оюн зоокторду уюштуруп, шалкылдак деген кичинекей айылда парад өткөрүп, марш деп туруп, кыскасы биздин тоолуктар олуктуу сатышына кирбеген тоо эл үчүн жапайы жоруктар жасап, биягы кечээки эле Айтмелек басмачынын шайкелери деп канча бир аттуу баштууларды ОГПУ кийинчерээк НКВД отряддары менен келип, терип, камап, атып жок кылып, андан көп узабай кулакка тартуу менен канча бирлерин жок кылган Совет бийлигинин өкүмзар кылмышын унутуша элек тоолуктар орустардын бул кылыктарынан соң ачык эле немистердин орусту жеңип, алышын ак эткенен так этип Кудайдан тилеп калышкан экен. Оруска каршы аттанууга бирин экин көз ымдашкан отуруп, топтолгон тилектештердин саны көп болгону менен ойлогон оюн иш жүзүнө ашырууга тикелей белсенгендердин саны 17 болгон дешет. Элдин ичинде Совет өкмөтүн каалабагандар көп болгону менен ачык иш жүзүндө ашырууга көбүнүн дити барган эмес. Ал эми кийин басмачы аталган бул топтун планы мындай эле. Ушул ай ичинде немистер Москваны алат. Биз мындан ары Совет бийлигинин запкысына чыдабайбыз. Советке каршы пикирибизди сөзүбүз менен да, ишибиз менен да ачык билдиребиз. 20 жыл бизди башкарды. Үй бүлө наркты кетирди. Салтыбызды бузду, тарыхыбызды бузду. Немис өкмөтүн тосуп алып кошулуп кетели. Мүмкүн ошолор салтыбызды жайына коёр дешип, чын дили менен аракеттерин башташат. Ал Тургай Кожокелиндеги Үсөн Аминге үчөө келишип, аба сизге бир маслихат менен келдик. Пас тамандан да адамдар топтолуп көтөрүлгөн жатышыптыр. Орустун күнү бүтүп калды дешип атат. Эми биз деле чыга берели. Бизди колдогондор эл ичинде күндөн күнгө артып баратат дегенде Үсөн Амин силсебит. Эй үкөлөр, эсиңер барда этегиңерди жапкыла. Бул орус өкмөтү жөн жатпайт. Канча элдин канынын забын тарткан силерге алы жетпей калабы? Бу сөзүңөрдү силер мага айткан жоксуңар, мен силерден уккан жокмун. Барлыгы да шөкчүрлү деп чыгарып жиберген дешет. Орус баскынчы кандуу саясаты булардын ушунчалык оор күнөө кылууга жеткирип түрткү болгону менен булар Советке каршы иштерин жөнөкөй жарандарга колдонуу өзү акылсыздык эле. Анын үстүнө окуянын жүрүшү уюштуруучунун деңгээлине жараша болот. Мына Украинада да бендерачылар ачык эле немистин бийлигин колдоп, өздөрүн улуттук боштондук кыймылы деп атап алса, Белоруссияда, Прибалтикада жана Кавказда ачык эле немис саясатын колдоп кубаттаган элдер чыкпады беле. Булардын да сезимдеринде боштондукка умтулуу сезимдери жетелеп, бардык аракеттери катуу болгону менен мүмкүн бир аз эле окуянын жүрүү ыргагын башка нукта алып кетсе, булардын аракети эл ичинде улуттук боштондук кыймылы катары бааланып калмак. Бул топтун башчысы Чөгөм сельсоветинин төрагасы Токтосун Сары менен актив болуп жүргөн Кебек аба эле. Ошо жылы кыш оор келген. Токтосун болсо ага жылгага Москвага канча чакырым калды деп тапшырмалардын жообун алуу үчүн өз тыңчысын радиодон угуп, картадан билип көрүү үчүн жөнөтүп турган. Эң башкысы Совет өкмөтү кыйраган күнү бардык күч аракет менен Орушка барып бийликти басып алуу. Мурунку Түркстан мамлекетин кайра куруу үчүн немис өкмөтү менен сүйлөшүү. Ал эми эң биринчи иш башында алдыдагы планда өкмөткө активдүү салым кошкон 3 адамды жок кылуу. Анткени булардын ой пикири менен дайым орустар эсептешип турган. Булардын таасири күчтүү, бизди ээрчиген адамдарды булар кайтарып кете алышат деген максатта Кадыров Агзам, Сыдыкбаев Урайым, Нуруев Дүйшө абаларыбызды жок кылуу биринчи планга коюлган. Зулпукар Дамбылда менин атам болот. Ошондо 14 жашта экен. Чоң энеси Сурма апа экөө ак жылгадан келе жатса, Кожокелиндин суусу куйган кош көпүрөдө Ак Бууранын кошулмасынан 3 ат жан адам кезигет. Караса бири айылдык тууган туушкандары. Анан аябай жакшы учурашып, амандашып, саламдашат. Сурма апа болсо Досматка карап айтты дейт. Иниси катарында. Досмат, заман оорлоп кетти айланайын. Оякта болсо фронт жүрүп жатат. Биякта эл ачка калды. Ачарчылык болуп жатат. Мындай дейди жүрбөгүлө. Бул жүрүшүңөр саал мага жакпай турат укам. Иштегеле, ак жылгага барып орустан иш сурагыла дейт. Анда Досматова, Сурма апа,
Биз иш издеп жылгыга келе атпайбызбы? Эч кыжалаттабаңыз дейт. Анан биз чоң апам экөөбүз эшек менен алып чоң даранын ичи менен ак буураны өйбүзөтүп, күнжүрүп ноокатка келгенбиз дейт. Көрсө ошол күнү 42-жылы 2-январь экен. Досмат шериктери менен ак жылгага чалгынга бараткан экен. Көрсө ошол күнү немис армиясы Москвага жакындап, Москва үчүн катуу саргылашуулар болуп жаткан экен. Токтосунга тыңчылары жакшы кабар менен келишип, 1-2 күндө Москва алынат дешти. Ошондо Токтосун анда жигиттер мында эртерээк аракеттене берели. Биринчи Көкбелди басалы. Ал жерде совхоздун конюшкасы аттары бар. Баарыбызда ат болсун, анан башкаларды да аттантайлы. Катарды толтай берели. Москва алынары менен башка жактардан да, Карагулжадан, Өзгөндөн, Аравандан, Базар Коргондон да көтөрүлө тургандары менен кабарлашып жатабыз. Биз ноокатты Ошто ала берели деп жолго камынышат. Булар чөгөм айылынын үстү жагында зоокалуу жерде адам басууга ыңгайсыз бир чоң ичи кенен үңкүргө байырлашып, көчүрмөдө эл тоого ташка бекитип кеткен кийиздерди, шырдактарды алып таап келишип жайгашкан болушат. 2-январь күнү Токтосун өз желдеттери менен эски Берданка мылтыктарын алып Көкбелге аттанышып, Шалкылдакка жете келишкенде алдыларына аттарга жүк артып келе жаткан 3 адамга бет келишет. Бул ак жылга кенинин инженери Медведиков Тимофей жана колунда чүрпөдөгү бала көтөргөн улуту еврей болгон ак жылгадагы өндүрүштүн бухгалтери Шайна Штерн аттуу аял. Анан дагы буларды коштогон кыргыз улутундагы ат коштоочусу бар адам бар дейт. Медведиков эки бутун аттын бир каптанын ашырып, туурасынан отуруп китеп окуп келе жаткан болот. Опур-топур бет келип калагашып, Медведиков иш жакшы эмес экенин дароо сезет. Токтосунун желдеттери "Токтогула" дешип, колу менен жаңсап токтотушат. Кенчилер түшүнбөй чочуп туруп калышат. Медведиков "Эмне болду силерге?" дегенче эле беркилер "Эй, Тимофей, түш аттан. Күнүңөр бүттү" деп мынтыктын кезеп үчөөнү тең аттан түшүшүн буйруп, Арык Мергенова Медведиковдун 5 мылтыгын тартып алып, өзүн ур тепке алып башташат. Ызы-чуу түшүп, арыда аял бакырып, ыйлап, аны үчөө мыжыга кармап турат, сабап бүтүшүп, анан алдыларына салып айдап чөгөм суусу менен кожекелен суусу куюган жерге алып келишет. Аялды суунун күнбатыш тарабындагы чиелүү тегиздикке сууну кечип алып өтүп, чечиндиришип, ич кийимчен калтырышат. Эми эмне кылабыз дешкенде, Дубанаев Коңгурбай "Мен Медведиковду мен өлтүрөмүн" дейт. Анда Медведиков Коңгурбай, эмнеге мени өлтүрөсүң?" десе Коңгурбай "Сен билесиңби? Сен мени жумуштан расчет берип айдап жибергенсиң" деп карабинди октоп Медведиковго мээлеп калганда, Медведиков Коңгурбайды "Бул ишиң акыры жаман болот, токтот. Макул Коңгурбай, өндүрүшкө кел, сага жумуш берейин" деп көп жалдырап аракет кылат. Ага Коңгурбай көнбөй коет. Ошондо өлөрүнө көзү жеткен Медведиков "Коңгурбай, ойгон, менин артымда миллион орус турат. Сага алардын колу жетет. Кунумду кууп жүрүп алат. Сени жөн калтырбайт. Макул, өлтүр мени. Бирок бир суранышым бар. Бир гана ок менен аткын. Жүрөгүмө гана аткын" деп суранды дейт. Бирок дагы иштериңе тийбегиле деп жалдырайт. Анан Токтосун Коңгурбайга карап "Ат эме" деп буйрук берет. Коңгурбай 5 атардын затворун тартып, кыйла убакыт мээлеп туруп Медведиковдун көкүрөгүнө туштай тарс деп атып жиберет. Медведиков Коңгурбайды тешетиктеп теңселип алдыга майда 1-2 кадам кылып, кыйла туруп, анан көмкөрөсүнөн жыгылат. Коңгурбай бул жыгылаары менен мынтыктын затворун кайра тартып, октоп, суудан кечип чурукка өтүп барып, Штеринге кезегенде Токтосун "Токто, Коңгурбай, окту үнөмдөйлө. Бул орус аялды атпа, таштарга бастырып таштагыла" деп кыйкырат. Ошондо жаны кызып турган шериктери дароо эле аялдын колундагы баласын жулуп алып ыргытып жиберишет. Баласы ошол жерде чаңырып жатып мерт кетет. Штерн чыңырып ыйлаганына карабай, төртөө тыргаяктатып сүйрөп барышып, төртөө колу бутун басып турушат. Калгандары көтөрүшүнө алы жеткен таштарды көтөрүп келишип, тирүүлей эле таш менен корумдап башташат. Штерн ушунчалык катуу жан азап менен чыңыргандан эки зоонун арасы жаңырып турат. Беркилер кучагына кирген чоң таштарды менен бастырып киришет. Аялдын кыйкырган үнү бастырылган таштардын ичинен да угулуп турат. Күнү түнү 3 күн таштын арасынан аялдын онтологон үнү чыгып, анан акырын барып басаңдап барып токтоп калган дешет. Токтосундун желдеттери ушуну менен уюшулган кылмыштуу топко айланып да калат. Кылмыштуу топ эле эмес, чыныгы басмачыдан да жаман каардуу кылмышкерлерге айланышат. Медведиков менен Штернди өлтүрүп, ат коштоочуну сабап бошотуп жиберишет. Өлгөндөрдү тинтип, алып келе жаткан продуктыларын баарын алышат да, жана дагы көзгө көрүнгөн илинген нерселерин бөлүштүрүшөт.
Ошол чак жалекей түшүп турган маалда Каракур тараптан Папанга бараткан Арыкбаев, Тешебай, Арыкбаев, Балтабай дагы бир адам болуп болгон окуяны көрүп көздөрү чанагынан чыга жаздап калат. Басмачылар Тешебайга карап, бизге кошуласыңарбы деп бакырып ынтылганда корккондорунан кошулдук деп жооп беришет. Балтабайдын айрык тешик чапанын көрүшүп, Медведиковдун күпайкесин кийгизип коюшат. Анан ошол жерден экиге бөлүнүшөт. Токтосун Тешебайды шериктери менен кошуп алып чөгөмгө, үңкүргө продукттарды алып чыгып кетишет. Калгандары аттарга 2-3 ушкашып Көкбелге жөнөшөт. Ошол эле кечинде жетип келишип, акмалап туруп, эл жаткан маалда канишкага бастырып киришип, ат багарларды башка көзгө койгулап, уруп сабап, 2 колун 2 бутун артка байлап, экөөнү тең аттын чөп жеген ноосуна көмкөрөсүнө жаткырышып, тандап көрүнүктүү аттардан баары бирден токуп, бирден минип, бирден жетелеп чөгөмгө карай бет алышат. Токтосун буларды этеси тосуп алып, бир койду союп, акыркы орус немис жаңылыктарын талкуулап отурушкан болот. Ошол жерде Тешебай 2 шериги менен басмачылардан кантип качып кутулуунун амалын издеп, акалар, Каракурда биздин бекиткен мылтыктарыбыз бар эле. Уруксат берсеңер барып алып келели, силер менен чогуу ошко жөнөйбүз дешет. Анан ары бери талкуу болуп, булардын катуу убадасын алышып жөнөтүшөт. Чөгөмдөн чыгаары менен экөө ак жылгага орустарга кабарга жөнөшөт. Ал эми Балтабай эч кимге көрүнбөй Каракурга чыгып, айры ташты аша түшүп, анан Көкбелге кабар бергени чуркайт. Бирок алардан мурда эле басмачы чыкты деген кабар жерлерге жеткен эле. Ош обком партиясынын 1-секретары Колосов милиция отрядын область боюнча көтөрүп кылмышкерлерди куралсыздандырууга жана кармоого буйрук берет. Балтабай да даңгинин ичинен чурукка отуруп, Тарылгага жеткенде Кадыров Агзамга беткелип калат. Болгон окуяны айтып, канча адам, канча курал жарагы, анан Агзамдын өмүрүнө кол салынары тууралуу айтып, кайтыңыз, сизди мушуна түкүрүп күтүп отурушат, өлтүрмөк тургай, терисин сыйрыйбыз деп жатышат деп, алар жолдон кайтып, экөө даранын оозуна НКВД тарабынан жаңыдан эле орнотулуп жаткан постко келишет. НКВД Балтабайды сурак алып баштайт. Ал болсо кабарга келгенин айтат. Анда НКВД Балтабайдын үстүндөгү күпайке жөнүндө бул күпайкени кайдан алдың деп сураганда Балтабай болгон ишти айтып актанат. Бирок анын актанганына күпайке чоң шек жаратып, аны мышак базанын бир караңгы кампасына камап коюшат. Ары беридегиче Оштон, Жалалабадтан, Кызылкыядан НКВДнын отряды, буларга кошумча дагы ыктыярдуу топ кошулуп, адам саны миңдей болуп чогулуп келип калышат. Даңгинин оозун бир чоң пост, Жаңы базар үстүндөгү Котчанга бир чоң пост коюшат. Чоң Арайга ашып кетпесин деп Сарык Моголго бир чоң пост коюп, калган 9 суу турук жерин баарын шакекче кылып курчап, анан негизги сокку уруучу команда Папан айылынан Даранын ичи менен Ак буураны бойлой жогору жөнөшөт. Отряд келе жатат деген кабар басмачыларга да жетет. Бирок булар даңгинин оозунда мынча чоң НКВДнын отряды бар деп ойлошпой, азыраак эле болсо жарып өтүп, андан ары шаарга чөл элине кирип сиңип туралы, чыдай турсак орустун деле бүтөр күнү алыс эмес дешип, маслеттешип жолго чыгышат. Алар да жылып отуруп күндөлүккө келгенде отряд менен алыстан беттешип калат. Бирок муну басмачылар мурун байкайт. Отряддын командиры Папандык Эргеш Аминдин буурун атын минип алып алдыда келе жаткан болот. Токтосун 2 адамды күнгөй бетке зоонун бууруна, ал эми дагы 2 адамды тескей бетке чыгарып, зоокадан таш кулатууну буйрат. Отрядды камоого алып, таш көчкүдө калтырмакчы болушуп, менин мылтыгымдын үнүнү күткүлө. Качан гана тарс деген үн чыкканда силер таштарды кулата баштайсыңар. Курчоодо калгандардын баарын бирден атып терип, куралдарын алып, ооздогу посту жарып өтөбүз деп буйрук берет. Басмачылар бекинип туруп тарс деп атканда командирдин жоон санына ок тийип аттан кулап түшөт. Таш кулатуучулар болжолдуу жерге жеткенче отряд аркасынан өтүп кетет. Кулаткан таштары текке кетет. Кайда таш чукуп топтогончо эле отряд пулемет менен окту жаадырып, жамгырдай жаадырып, тынымсыз кечке атышат. Отряд басмачыларды баш көтөртпөй аткылап, тоону ташты калбырдай тешип тытып, будун чаң кылып таштайт. Караңгы кирер замат Токтосун менен Кебек басмачылардан экөөнү жарадар болуп жаткан командирдин мылтыгын алып келүүгө буйрат. Экөө ынабай койгондо Токтосун атып салам деп коркутуп жөнөтөт. Анан ал экөө сойлоп командир жыгылган жерге барса, отряд жарадар болгон командирин эбак эле алып чыгып кеткен болот. Аракеттерине майлап чыкпаган басмачылар артты көздөй качып жөнөшөт. Байдамталдын ичи менен өрлөй качып кубалашып, атышып, токтой калып, кайра атышып, кубалашып жөнөшөт. Көкбелдин атканасынан уурдалып келген Күрөң Байтал деген бир өзгөчө жаныбар бар эле дешет. Кар бел курчоодон жаап,
теске беттерде жүрүү мүмкүн болбой калган кез болуп, аттар баса албай калганда токтосун күрөң байталды минип жогору карай чаап жөнөп, байкуш жаныбар күрөң байтал мурдунан көк түтүн бурулдап чыгып, гүш быш деп өрдүгөздөй чыйыр салып чыгып кетет. Ошонун изи менен анан жөөсү жөөдөй атчандай артынан жөнөйт. Өздөрү байырлаган үңкүргө жетип барып аман калышат. Ошол арада басмачылардын бирөөсү Мурат ага өзүнүн үйүнө кире качып барып, басмачыларга билдирбей бөлүнө калып, иниси Зульфу менен аялын алып тоону көздөй качып Котчандын дарасына кирип кетет. Басмачылар түн жарымда өздөрүнүн байырлаган үңкүргө жетип, качып кирип жандары тынышат. Ак жылгадан да элүүдөй кенчилер аманит жардыргыч заттарын тарсылдатып жардырып шалкылдактан өйдө көздөй жөнөп, бүт жагынан курчоого алышат. Отряд басмачыларды түнү менен курчоого алып, эртеси таң заарда кайра атышуу башталып, ошол күнү кечке атышат. Бирок эч кимисинин аракети да натыйжа бербейт. Болгону отрядтан бир адам окко учат. Ал мындайча болот. Отряддын бир адамы үңкүрдүн үстүнөн боор менен жылып сойлоп келип, шыкаалап туруп, оозунда отрядка ок атып жаткан Тажибайды атат. Ок ташка тийип, кайып келип Тажибайдын оң колуна тиет. Чакып тийген октон катуу жарадар болгонуна чыдабай, катуу кыйкырып Тажибай үңкүрдөн жүгүрүп чыгып, үстүн карай мынтыкты кезеп, тарс деп атып жиберет. Тажибайдын огу таштын үстүнө салаңда былдыйды шыкаалап турган отряд адамына тиет. Ал шалк деп учуп үңкүрдүн оозуна бир аз кулап кирип калат. Ошол күн ушун менен аяктайт. Натыйжа чыгара албаган отряд командири да буларды колдон чыгарбас үчүн, качып кетпестери үчүн аманит жардыргыч заттарды колдонуп, үңкүрдүн жанында аткылап, эртесinde качырбай кармап турат. 2 күн натыйжа бербей командир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү баштайт. Ал үчүн Дубанаев Коңгурбай абанын апасын алдыртып, "Апа, барагызга жеңилдик берели, башкаларына деле жеңилдетилген жаза беребиз, үңкүргө кирип басмачыларды колго түшүп берүүсүнү көндүрүңүз" дейт. Апа макул болуп, биринчи ирет киргенде басмачылар ишенбей көнбөй коюшат. Ошол күнү түштөн кийин апаны кайра жөнөтүшөт. 3-чү күнү 2-нчи ирет кирип командирдин кепилдик сөзүн жеткирет. "Балдарым, ушул ишиңерди токтотула, баарың жашсыңар, алдуу күчтүүсүңөр. Биз сүйлөштүк, баарыңарга жеңилдик бар. Өлүмдү көбөйткөн сайын ишиңер оорлойт. Колго түшүп бергиле, камаласыңар, бирок атылбай каласыңар. Болбосо баарыңа үңкүрдүн ичинен эле жардырып салат" деп көндүрөт. Басмачылар 1 сааттай маслеттешип анан макул болушуп, анан бир окумда үңкүрдөн биринчи болуп апа атпагыла деген таризде колун булгалап чыгат, артынан уулу Коңгурбай чыгат, анын артынан бирден чубашып, 2 колун көтөрүшүп баары чыгат. Арасында баякы чала жарадар болгон басмачы Тажибай да чыгат. Командир келип жасалма жылуу жумшак сүйлөп, басмачыларды куралсыздандырып, "Жүргүлө эми ак жылгага баралы, ошол жактан сүйлөшөлү" деп баары бир катарга кас катар тизип алып жөнөйт. Жолдо жарадар Тажибай жараатынан улам жан берет. Буларды отряд алып жөнөп, ак жылгага жеткенде ызы-чуу түшүп, ураалаган кыйкырыктар менен кирип барышат. Ураалаган үндөрдү уккан Сыдыкбаев урайым оюнда басмачылар келип калган экен. "Мени биринчи өлтүрүшмөкчү эмес беле" деп коркуп таш подвалга секирип, аз жерден ташка урунуп өлүп кала жаздап, аз жерден катуу ооруксунат. Ак жылгага жеткенде кенчилер отрядка кошулуп алып, колго түшкөн басмачыларды уур тепкиге алып башташат. Ошол жерден басмачылар үчүн азаптуу минуталар башталат. Отряддын ичинде бир Олбурлуу Николай деген орус жигит бар экен дешет. Ушунун баарынан да ушунун токмогу ашша болот. 5 атар мылтыгынын кундагы менен керилип туруп, башка көзгө чаап, томолотуп тепкилеп, кабыргаларын сындырып таштаган дешет. Анан буларды жер төлөөгө киргизип камап ташташат. Кечинде 1 кружкадан суу, 1 кесимден нан беришет. Кароолчу коюп эртеси менен алып чыгып, дагы 1 кружкадан муздак суу, 1 кесимден нан берип, жеп бүтүшөрү менен жалпы чогулуш жасап, элдин баары катыштырат. Чогулушка 25 жаштагы кыргыз жаш жигит чыгып, сөздү мынтип баштайт. "Жолдоштор, мына өзүңүздөр билгендей, улуу атамекендик согуш жүрүп жатат. Эл ачка, баардык советтик граждандар эмне гана күндү көрбөй жатат. Биз Фрунзеден атайы келдик. Бул адамдардын басмачылык иши боюнча жолдош Сталинге рапорт берилген. Сталин бизге 72 саат гана убакыт берди. Эгерде 72 саатта биз буларды кармабаганда жана куралсыздандырбаганда, анда кыргыз элинде, мына бул Кавказ элинде кылып таркатып, СССРдин булоң бурчуна чачып жибермек. Кавказдын бир эли жок болуп,
Туғандан туған ажырап, атадан бала, энеден кыз ажырап, ошондой күндөр бизге керек беле? Деп жана башка окшогон көп сөздөрдү сүйлөдү дейт. Эми булар жакшы иш кылбады. Ошондой болсо да өз убагында багынып беришти. Бир аздан соттолуп, анан жазаларын өтүп келип калышаар. Эми булар биз менен кетишет. Бирок баары законго ылайык болсун туугандар. Колдорун бир тигеден байлап койгула деп отряд башчысына көз ыңдап чогулушту бүтүрдү дейт. Мурда же даярдап койгон эмне дегенде эле ар бирин 3-төн 4төн адам мыжыга кармап туруп, колдорун артка кайрып, бир отоло акыркы жолу ушуларды пайдаланып калуу максатында жүктү транспорттоп алуу үчүн чоңураактарына 5 килограммдай, кичирээктерине 3 килограммдай капчыкка салынган таш кум концентраттарын колго кошо тагып, жипти чыңап татканда кол манжаларынан уштары көгөрүп, барып чатырап, жарылып, кан агып баштайт. Орус отряды басмачылардын тууган туушкандарын ыйлаганына, суранганына да карабай, барып сөгүп, бирин да жакындатпай, сүйлөштүрбөй, үстүлөрүнө алып келген жылуура чапанды да алдырбай, ызырынып, кубалап туруп алышат. Колдорун байлап бүтөөрү менен отряд башчысы өз атын минип, 2 кызматкерге буларды Көкбелге алып баргыла деп басмачыларга атын омурлотуп туруп, токтосунду баш талаштыра камчы менен чаап туруп, шагам марш деген токтосун шып эле жорголуп жөнөгөндө калганы баары мунун артынан жортуп эле жөнөшөт. Токтосун бою кыска, көзү көгүш, өзү арык, 2 кулагы калдайган калкан сымал өңү сары шыпылдаган адам эле дейт. Конвойер атты омурлоп туруп, токону камчы менен "Вперед, шагам марш" деп чапканда токо жортуп эле сызып жөнөп берет. Аркасынан калгандары дикилдеп жүгүрүп эле келе беришет. Токтосун баскан сайын конвойлор башкаларын да ат менен келип, урдуруп, башка чаап, үзөңгү менен тээп, токтосунга жетип баскыла деп кыйкырып, шайларын кетирет. Токтосун болсо булардан бир бута атым алдыда, мындайча айтканда 50 метр алдыда шыпылдап бара берет. Даңгинин ичи менен кара суук чыкыроон эле конвойлор басмачыларды кубалап отуруп, даранын оозуна чыгып, мышак базада таш концентранттарды чечип алып, кара шамда Көкбелге алып жөнөйт. Ат жабарга өрлөгөндө басмачылардын ичинен арык мерген баса албай шай кетип, оозунан көбүк чыгып, кыйылдап барып баса албай калып, 2 рекат намаз окуп алууну суранат. Конвойлордун бирөөсү атты токтотуп туруп, суранычына кулак салбай эле дүрмө төлгөн бешатар менен далага жүрөк туштай бир атып, кайра экинчи жолу кара кушка бир атып, артыңарды карабай баскыла деп кыйкырып, атты теминип туруп кайра кубалап жөнөйт. Арык мергендин жансыз денесин кийин папандан келе жаткан бир адам көрүп калып, көтөргөнгө ары жетпей, ат менен сүйрөп жылдырып, азыркы Алчалы айылынын мүрзөсүнүн жака белиндеги бир жер тоң болгондуктан, казаарга эч ким жок, ачарчылык маал болгондуктан, аны эмнеси болсо да адам баласы эмеспи деп жардын төбүнө бир тике коюп, денени оюкка жылдырып, жарды көчүрүп, денени жаап койгон экен. Отряд басмачылары менен Көкбелге түнү менен жетип келишет. Көкбелде Т формасындагы эски клуб болор эле. Ошо клубтун түндүк жагында түбү таш дубалдан бийик урулган подвал бар эле. 90-жылдарга чейин туруп, анан бузулду. Ушул клубтун алдына алып келишип, байланган колдорун чечсе, кан уюп, кыймылдабай калган экен. Колдорун силкип укалап эле отуруп калышат. Токмокту катуу жешип, баштары, беттери канап, аккан кандарды беттеринде тоңуп, кийимдери да жеңил бойдон келишет. Түнү буларга кайрадан бир кружкадан муздак суу, бир кесимден нан берип, клубдун подвалына камайт. Эртеси менен тургузуп, дагы муздак суу менен нан берип турган кезде Досмо табанын Көкбелге жаңы эле турмушка чыккан кызы ыйлап жетип келет. Көкжатык уруусунан Боронбаев Жолдош аксакалдын жубайы, биздин байыш уруудан болгон ушул Досмо табанын кызы Улук апа болгон. Жолдош жездебиз менен жаңы эле баш кошушкан экен. Ошондо Улук апа анда жап жаш 15 жаштын тегерегинде болгон. Ал мына кече жакында 85-жылдары ааламдан өткөн. Бейчара кыз атасынын оор акыбалын көрүп, ыйлап эле аталап жетип келип, колунда көтөргөн ысык нан менен анан бир тике камыр тамагын атасына берүүгө умтулат. Орус конвоир "Стой!" деп бакырып, кыз колундагы тамакты көрсөтүп ыйлап, оруска жалбырап берип коюуну суранат. Орус конвоир басып келип, кыздын колундагы тамакты алып, ыргытып жиберип, "Пошла вон!" деп бакырып, орусчалап сөгүнүп, кызды катуу жулкуп түртүп жиберет. Кыз чалыштап барып жыгылат. Атасынын аянычтуу акыбалына ушундай бир ыйлап, өмүрү ошол оор күнү эсинен кетпей, өмүрүнүн акырына чейин айтып жүргөн.
Анан начальник конвойер отрядка бурулуп, туткундарды жүктөгүлө деп ишарат кылат. Даяр турган полуторка машинага. Конвойер дароо эле ар бирин жерге жаткырып, колунда, бутунда байлап, экиден адам, бирөө баш жагынан, бирөө аяк жагынан кармап, машинанын кузовуна кайчылаштырып жүктөп, чалкаларынан жаткырып, эки машинанын кузовунда 4 бурушунда 4 конвойер тике тургузуп, анын экөө автоматчан, экөө беш атар мынтыгын кармап, эки машина жылып кетет. Ал эми даранын ичиндеги атышуулардан кийин басмачылар чөгөмдү ашып качканда Муратова үйүнө келе калып, аянын жана жашы 15-16 жаштагы Зулпу аттуу энесин ээрчитип Котжанды ашып качкан экен. Бирок НКВД бүт турук жерин шакекче кылып тоскондуктан бир посту теске Кожокеден дарасынын оозуна койгон экен. Ошого келип такалып колго түшкөн. Алардын оокатын түрмөсүнө камайт. Муратова кийин 11 жылдан кийин келип, менин атам Зулпукар Дамбылдага калган окуяны мынтип айтып берген экен. Зулпукар, ал күндөр кийин мындай болгон. Ошентип бизди алып жөнөп, Ош түрмөсүнө алып барып камады. Тергөө болду. Анан сотко атайы бизди соттогону Москвадан жашы 70тен өтүп калган орус сот келип сотту баштады. Бирок сотко чейин эле Ош түрмөсүндө шеректеримин жарымы ар кандай себептерден, оорудан, ачкадан, токмоктон каза болуп калышкан эле. Баарына өзүм күбө болуп, баарынын айыбын мен моюндарына алдырганмын. Күнөөнү бири-бирине шылтап жатышты. Бирок мен токтой, паланча айыптыкүнчү, андай эмес, мындай болгон. Сен мындай иштерди кылдың, а бул мындай иштерди кылды деп баардыгынын айыбын өз-өзүнчө айтып бердим. Бизге орус статьядан 3 коюлган эле. Алар Медведиков менен Штернди өлтүрүшүп, кыргызды өлтүрүүдө, кой бул кыргыз деп арачылап, уруп сабап анан өлтүрбөй коюшкан. Үчүн атайын улут ажыратуу статьясы коюлган. Согуш маалында качкандыгыбыз үчүн дезертир макамы ыйгарылган. Ал эми отряд менен атышкандыгы үчүн мекенге ок атуу деген статьялар колдонулган. Баарына өзүм күбө, айыптарын ачып, болоорун болгондой айтып, сот менен кызматташтым. Акырында мага акыркы сөз бергенде, биринчиден мен чоң жинаят кылдым. Дезертир болдум, мекенди коргоодон качтым. Экинчи жинаятын басмачылар орус улутундагы жарандарды өлтүрүп жатканда токтото албай, кыргыз улутунун өкүлүн өлтүртпөй алып калдык. Үчүнчүдөн мекенге карай ок аттым. Барды күнөөм үчүн өкүнөм, жеңил жаза колдонушуңузду суранам деп ыйлап жибердим. Анан сот өкүмдү окуду. Токтосунга өлүм жазасы, Кебекке өлүм жазасы, Дубанаев Коңурбайга өлүм жазасы, Досматка өлүм жазасы деп окуду да, анан менин иниме да жашы жаш экендигин жана кысымдын айынан басмачыларга кошулганын эске алып, 25 жыл сүргүнгө, мени да акырында совхоздун председатели, актив жана коммунист Кочкарабаны байлап койгон жеринен бошоткондугу эске алып, 25 жыл сүргүнгө өкүм угузуп, анан трибунадан түшүп, акырын басып келип, мени бир топко чейин тиктеп, дарымдан таптап, мага карап, күлүмсүрөп туруп, Мурат, ты такой молодец, ты живым вернешься, я тебе обещаю, нет деп, кайра акырын басып барып, сот отурумун жапты, дейт. Ошентип Казакстанда Сибирге сүргүнгө кеттик. 1942 жылы камалып, 53 жылы Сталин өлгөндөн кийин Берия берген амнистия менен бошоп, мына өзүм анан Зулпу Аталашинин болуп тирүү келдик. Америка шериктерин бир топ Оштун түрмөсүндө өлдү, калгандары атылып кетти. Ал эми тирүүлөй көмүлгөн Шайна Штеринде таш корумдан алышканда муздак таштар менен ысык денени көмгөндө таштар денеге чапташып, кийин кайра ташты көтөргөндө дене үзүлүп, сыйрылып чыккандыгы үчүн бизге коюлган айыптын бири денени кескилеген деген айып алынып салынды деп болгон окуяны айтып берген. Муратова кайрылып келерде Калыя казак улутундагы чебер аялга үйлөнүп, ээрчитип келген экен. Ээр токум жабдыктарды, кол кийиздерди жасаган, буюм тайымдарды шырдак таар иштетип оокат кылышкан. Ал өзүнчө башка тарых. Ал эми Шалкылдакта өлтүрүлгөн Медведиков менен Штеринге 1970 жылы ак жылгага көмүлгөн жеринде эстелик орнотулган. Бирок эмнегедир азыркы учурда да ал эстеликти да бирөөлөр бузуп таркалап жибериштир. Бул окуяларга атам Раматылык Зулпукар Дамылла башында күбө болуп, анан калган майда чүйдөсүн сураштырып иликтеген экен. Анан кийин мага айтып берген эле. Тилекке каршы каармандардын аттарынын кээ бирин унутуп калыптырмын. Ал үчүн кечирим сураймын угармандардан. Ал эми бул окуяга ким кандай баа берип, кандай талдайт, ал ар кимдин өз иши. Урматтуу менин угармандарым, каналга катталып, коңгуроо кнопкасын басып, комментарий калтырыңыздар. А мен жаңы окуяларды издөөгө жөнөдүм.